Ошон менен катар могу газга өткөрүп атасыздар, коомдук транспорттарды. Электромобилдерди көбөйтүү дагы пландарыңыздар болсо керек. Мына быйыл жанагы электрический станцияларды, электромобилдерди санын көбөйтүү боюнча да иштер жүрүп атат. Азыркы кезде Бишкек шаарында 1700 электромобиль бар. Күндөн күнгө электромобилдер көбөйүп атат. Мына бул деген почти 17 тонна күйүүчү май, жанагы бензиндин майынын выхлоптор чыгат, ошону 17 тоннага бул азайды. Ар бир жасаган ишибиздин биз эсебин чыгарып атабыз. Бул күндөн күнгө электромобилдер көбөйүп атат саны. Андан тышкары жанагы электротаксини да өткөндө биз бир частный компания менен киргиздик. Алар азыр 20 таксини киргизди, дагы 100 такси алып келген жатат. Мына аларга да жардам берип атабыз, электромобилдерге өтүшүбүз керек. Бул да экологияга тийгизген таасири өтө чоң болот. Андан тышкары быйыл буйруса дагы 2000 таксини, электротаксини киргизсек деп атабыз. Жана выделенный полосаны биз бош тургузбай, ошо электромобилдердин баары тең отдельно жашыл номер берип, электромобилдерди ошол выделенный полосага киргизели деп атабыз. Бул дагы электромобилге өткөнгө бир топ стимул берет, экологиябызды тазартат да. Биз негизи иштерибизди план менен, дорожный карта менен ишти жүргүзүп атабыз. Тилекке каршы мындай иштердин баары тең бир күндө жасашка мүмкүн эмес.